Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler, amansızlar. Sizler men Kayradan ile Moskvalar. Akkeme studiyasına жаңылыктар, окуялар жана кабарлар. Саламатсыздар. Бүгүн күнгө 8 апрель, дүйшөмбү, иш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшылансын. Ал эми Орозонун 29 күнү Москвада 19-дан 28 өткөндө оозу ачылат, тарабы намазы 21-ден 17 өткөндө окулат. Орозонун күнүмдүк календары баягы эле Китеп Медиа Telegram каналында. Чыгарылышта адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштасак. Бүгүн 8 апрель курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89,25 тиын, сатуу 29,87 тиын. Евро сатып алуу 96,30 тиын, сатуу 97,30 тиын. Рубль сатып алуу 96 тиын, сатуу 98 тиын. Казак теңгеси сатып алуу 13,9 тиын, сатуу 20,5 тиын. Россиядагы маанилүү кабарлар жана жаңылыктардан баштасак, сиздер бирден лайк баса кетсеңиздер, биз Москвадагы абал боюнча айта кетсек. Ушул жума ичи Москвага кайрадан эле жайкы жылуулук ысык кайтып келет. Москвада абан температурасы 23 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Москвада жамгыр жаашы күтүлбөйт, бирок Москванын кээ бир жерлеринде баклажка жаашы күтүлүүдө. Мекендештер абайлап жүрүңүздөр. Жада калса кээ бир райондордо кадимки темир таштар, кириялар жаашы дагы мүмкүн. Москвада рейдтер уланууда. В ходе проверки строительного объекта жилого комплекса, расположенного на 65-м километре МКАД, пресекли нарушение миграционного законодательства. В результате оперативно-профилактического мероприятия на 30 уроженцев Средней Азии и Ближнего зарубежья составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. На каждого из них наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением за пределы страны. Андан сырткары кече түнү полиция кызматкерлерине кол салуу болгон. Ошого байланыштуу учурда сирена операциясы жүрүп жатат. Айдоочуларды көп текшериши мүмкүн. Документтерди, айрыкча таксисттер путевой листтерди тактап жүрүңүздөр. Көпчүлүктүн күмүрү болгон аксакал Джеки Чан 70 жашка толду. Ал эми бул метродогу Джеки Чандын фанаты канча жашта экени белгисиз. Быйыл 2024 жайда Москвада айдоочусу жок, өзү жүрө турган трамвайлар каттай баштайт. Жаңы курьер заказдан мурда даярдык көрүүдө. Бул нерсени курьерская репетиция деп коет. Ал эми элдин балдары кыйын, курьерде коэффициент жанганда заказдар ушундай болуп кетет окшойт. Кандай дейсиңер? Мекендештерге эскертүү. Сберкарта аламын, Сберкарта сатып аламын, договор кыламын, арендага аламын деген билдирүүлөр боюнча. Ушул видео менен группалар менен таркатып коюңуздар, себеби карта саткандардын аягы кандай бүтүшү мүмкүн. Федеральная служба безопасности. Откройте дверь, вам сотрудники представятся. 8. Дверь открывайте, иначе ломать будет. 7. На пол лежать. Что творится? Сейчас он все расскажет. Кто еще дома есть? Дочь, Для кого отвечать? Нету ее дома. Быстро, быстро, проходит. Средства связи, быстро все сюда. Руки за руку! На пол! На месте! На пол! Руки за голову все! Бул видеодо карта менен иштеген мошенниктерди кармоо учурунан алынган видео. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Маалыматты мекендештердин группалары арасында таркатып коюңуздар, бирден лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Россиядагы расмий жаңылыктар дайыма биздин каналда биринчилерден болуп чыгып турат. Өтөн жерде өзүңүздөргө сак документтиңиздерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, бала чакаңыздарга ден соолук, тапканыңыздарга береке болсун. Өтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Баарыбыз мекенге эсен аман баралы. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага
кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.